Болгону 5 ай өкмөттү башкарды. Мындан арада калатко деди келек, бирок кетиришти. Сөз Улукбек Марипов тууралуу болуп жатат. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагалыгына Акылбек Жапаров келди. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрүн ар бирин талдап, эми кандай иштейт сөз кылабыз. Саламатсызбы, эфирде Жаргылчак. Акылбек Жапаров башында турган жаңы өкмөт ишке кирди. Президенттен түшкөн министрлер кабинетинин курамын парламент адатынча кың дебей жактырып берди. Президент ошол эле күнү өзүнүн жарлыгы менен бекитип, өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алды. Парламентте сөз сүйлөп жатып Садыр Жапаров өзү кураган өкмөт туруктуу иштерине ишенем деди. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалаймын. Эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңыздарды арттыра бериңиздер. Кудай буйрса, бул өкмөт туруктуу иштейт деп ишенем. Мүмкүн болушунча узак убакыт иштеш керек деген ойдомун. Комментарийлерде адатыңарча башка нерсени талкуулап кетпегиле. Талкуулоочу тема өкмөткө кимдер келди, кандай иштейт? Анда баштадык. Жаңы дайындалган Акылбек Жапаровду премьер-министр деп алмаштырбагыла. Жаңы баш мыйзам боюнча ал министрлер кабинетинин төрагасы, ошол эле учурда президенттик администрациянын башчысы. Ооба, өкмөттү жетектейт, бирок аткаруу бийлигинин башында президент турат. Жалпак тил менен айтканда Акылбек Жапаров Садыр Жапаровдун орун басары. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 90-берене 2-пункт. Министрлер кабинетинин төрагасы Конституцияга, конституциялык мыйзамга жана президенттин жарлыгына ылайык министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүн уюштурат. Министрлер кабинетинин төрагасы министрлер кабинетинин ишмердүүлүгү үчүн президенттин алдында жоопкерчилик тартат. Жалпылап алганда министрлер кабинетинин төрагасы мурдагыдай өкмөт башчы катары эле иштейт. Келгиле эми жаңы өкмөттүн курамы менен таанышалы. Кабинеттин төрагасы Акылбек Жапаров 92-жылдан бери эле майлуу сүттүү кызматтарда жүрөт. Президенттик администрацияда бөлүмдөрдү жетектеп, бир канча жолу депутат, министр, Бакиевдин учурунда вице-премьерликке чейин көтөрүлгөн. Акылбек Усамович, угулуп атабы же угулбай атабы? Да бир кайталап койчу. Ваше превосходительство. Урматтуу Курмек Салиевич. Жардыруу болду. 2010-жылы Бакиев бийликтен кулатылгандан кийин Жапаров Ар-Намыс партиясы менен кайра депутат болуп келди. Андан кийин финансы министри болуп иштеди. 15-жылы Бирбол партиясы менен 3-жолу депутат болгон. Өткөн жылкы октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун кеңешчиси, андан соң министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп, эми өкмөт башчы болду. Экономиканы болуп көрбөгөндөй көтөрүп, бюджетти 2 эсе жогорулатам деп жатат. Деп атышат бар эле. Теориялык жактан бул мүмкүн. Экономиканы көмүскөдөн чыгарып, салыктарды көбөйтсө. Салыкты көбөйтө алат, а биринчисин аткарарына эч кимдин деле көзү жетпей жатса керек. Акылбек Жапаров тууралуу көп сөз кылсак болот, бирок жөн эле коелу. Бул кишинин сырын баскан турганын жалпы журт жакшы билсе керек. Акылбек Жапаровдун 4 орун басары бар. Биринчи орун басары Арзыбек Кожошов. Бул киши да майлуу сүттүү жерлерде иштеп келген. Финансы министрлигинде көп иштеп, министрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. Кийин экономика министри да болгон. 2015-жылы Кыргызстан партиясы менен депутат болуп шайланып келген. Азыркы кызматына келгенге чейин финансы рыногун көзөмөлдөө кызматында төрага болуп иштеп жаткан. Кыскасы, жалаң акчанын үстүндө жүргөн адам. Экинчи орун басары Азиз Алиев. Алиев дагы акча менен иштеген адам. Буга чейин Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунда төрага болуп иштеди. Ага чейин ошол эле фонддо башкаруу кеңешинде мүчө болгон. Мурда өкмөттүн финансы бөлүмүндө иштеген. Социалдык блокту тейлеген орун басарлыкка Эдил Байсалов келди. Бул орунга илгертен айым киши дайындалып келчү, бирок бул жолу Англиядан элчи болуп отурган жерден алып келип, Байсаловду отургузушту. Ал көп жыл бейөкмөт уюмдарда иштеген. 2007-жылы саясатка аралашып, КСДП партиясына келген. 2010-жылкы төңкөрүштөн кийин президенттик аппаратты жетектеп, кийин социалдык өнүгүү министринин милдетин аткарган. 2 жыл мурун Жээнбеков аны элчи кылып Лондонго жөнөткөн. Демократия деп жүрүп, кече креслого отурар замат мынтип көпчүлүктүн оозун ачырды. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 50 55 менен иштейбиз. Ошолор менен, катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайлайт, бизди алаксыта албайсыңар, бизди сизге жалдырабайбыз, биз өнүгүүнүн ишинде иштейбиз. Сизге чакырык ташталды окшойт. Биринчиден, азыркы шартта канчалыктан келди акыйкат шайлоо өтүшү мүмкүн? Эл өкүлчүлүккө жана элдин назар бурмайм деген кылыбыз кыйшайбайт деген аша чапка. Сөздөрдүн планыңарды айтып койдуңуз өзүңүз, ачыктап эле. Өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген. 45 депутатыбыз келет деп сиз көпчүлүк болот. Күч органдары боюнча кабинет төрагасынын орун басары болуп Камчыбек Ташиев дайындалды. Ташиев тууралуу көп сөз кылуунун деле кереги жок. Анын ким
экенин, кандай иштеп атканын баарыбыз эле көрүп билип турабыз. Айта кетүүчү нерсе, Ташиев мырза бир эле убакта мурдагыча вице-премьер дагы УКМКнын да башчысы. А что, так можно было, что ли? Болот экен да көрсө. Эми министрлерге өтөлү. Экономика министри болуп Данияр Амангелдиев тайындалды. Министр жаш, 39 жашта. Бир катар кызматтарда иштеп, экономика министринин орун басары болуп иштеген. Мындан сырткары Токмок шаары мэри да болгон. Финансы министри Алмаз Бакетаев салык кызматынын финансы тармагына келген. Каржы министрлигинде көп жылдан бери иштеп, орун басарлыкка чейин көтөрүлгөн. Айтмакчы, буга чейинки өкмөттүн түзүмүндө бул эки министрликти бириктирип салышкан. Болбойт экен дешкен окшойт, кайра бөлүшүптүр. Тышкы иштер министри болуп мурдагы эле адам калды. Руслан Казакбаев октябрь окуяларынан кийин министрлик кызматка келген. Бул кызмат орун Казакбаевка жат эмес. Мурдада бул кызматты аркалаган. Кийин депутат болуп кеткен. Бабановдун жакын адамдарынын бири болчу. Юстиция министри кызматы Азиз Баетовго тийген. Ага чейин Асель Чыныбаева иштеген болчу. 37 жашта юридикалык илимдердин доктору, докторлугун 29 жашында эле жактаган. Мамлекеттик кызматта көп иштеген эмес. Транспорт министри Эркинбек Осоев кесиби инженер, транспорт министрлигинде кыска тынуулар менен 2006 жылдан бери иштейт. Япониядан билим алып келгени резюмесинде көрсөтүлгөн. Саламаттык сактоо министри болуп Алымкадыр Бейшеналиев калды. Октябрь окуяларынан кийин эле министр болду. Ага чейин мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген эмес. Кафедра башчысы болуп келген. Жаңы өкмөттө да министр болуп калгандан кийин уу коргошун ичүүгө үндөдө эле эми эмне кылар экен деп соц тармактарда тамашалап жатышат. Мындай кылып туруп, эмне кылып тиги ызык болуп туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Айына канча мал ичиш керек? Биз азык кетсе 4 мал кылып атабыз. Бир күндө? Bir sutkada. Virus аныкталганда гана иче алат, же алдын алууну каалагандар да иче берсе. Эми аны биздики билбейбиз, азыр бул ооругандарда гана ичип атабыз да. А это лекарство уже зарегистрировано? Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Сиз протоколго киргизүү ыктымалдыгын айтып жатпайсызбы? Дүйнөлүк саламат сактоо уюму билеби, кабардарлык бул ишин туурасында. Ал эмес кыргызстандыктар азыр жаңы өлүп аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Мисалы, туура ошол жол жобосун аткарып ичет жолу. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам, азыр мен өлүп калбасам анда иче берсе болот турбайбы дейсиң. Айыл чарба министри болуп мурунку министр калды, ал Аскарбек Жаныбеков. Жаныбеков мурда тагыраак 2012 жылы бул министрликти башкарган. Кесиби агроном, ишкерликтен да алыс эмес, Ысык Көл облусунда асыл тукум чарбасы бар. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев акыркы аркалаган кызматы Түндүк электр ишканасынын башчысы болчу. Октябрь окуяларынан кийин кызматтан алынып, үстүздөгү жылы министр болуп келген. Жаңы өкмөттүн курамы менен министрлик кызматын улантмай болду. Жаратылыш ресурстары экология министри Динара Кутманова. Мурда бул министрлик комитет болчу. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, Кутманова министрлер кабинетиндеги жалгыз айым. Баштан Айлана Чөрөнү коргоо жаатында иштеп келет. Белгилей кетүүчү жагдай, Темир Сариев дал ушул айымдын көрсөтмөсү менен камалып жатканы айтылып келет. Билим берүү министри болуп Болотбек Купешев ордунда калды. Буга чейин чет өлкөлүк билими жана тажрыйбасы бар жаш министрди кетиришип, Купешевди 5 ай мурун министр кылып алып келишкен. Аким губернатордун орун басары, шаар депутаты болгон, бирок билим берүү тармагында болгону мектеп директору болгон адам. Маданият, маалымат, спорт министрлигине Азамат Жаманкулов кайра келди. Кайра деген мурдада министр болгон. Акыркы убактарда бул кызматты Кайрат Иманалиев аркалап келе жаткан. Эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигине Кудайберген Базарбаев тайындалды. Базарбаев бул министрликти 2013-16 жылдары башкарган болчу. Андан кийин президенттик аппаратта иштеп жүргөн. Айтмакчы, бул министрликти Мариповдун өкмөт учурунда саламаттык сактоо министрлигине кошуп салышкан эле. Коргоо министри да алмашкан жок. Бактыбек Бекболотов калды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков да министрлик кызматын улантмай болду. Өзгөчө кырдаалдар министри Бойбек Ажикеев кызматынан четтетилген жок. Жаңы өкмөттүн курамы мына ушул. Саламатта туруңуз.